Балдар үчүн робот техника бүгүнкү күндө эң популярдуу багыт болуп саналат. Аталган багыт балдардын ой жүгүртүүсүн жана дагы айлана чөйрөдө болуп жаткан окуяларды анализдеп, туура чечим чыгарууга тарбияланышат. Мындай ийримге балдар 6 жашынан тарта кабыл алынат. Албан Төлөмүшевдин апасы 3 ай мурун робот техника ийримине алып келген. Учурда каарман Бишкек шаарынын мектептеринин биринде 7-класста окуйт. Ал 1 айдын ичинде командасы менен бирге унаа өзү башкара ала турган программаны иштеп чыгып, түзүмүн пландашкан. Ал эми формасын 3D принтердин жардамы менен жасап чыгышкан. Машинада 2 датчик турат. Бул датчик противникти көрөт. Кайсы датчик көрсө, ошол жака барат. Астында инфракрасный датчик турат. Ал бул кара чектен чыкпайт. 23-26 октябрда Өзбекстанда робот техника боюнча эл аралык сынак өткөн. Ал таймашта Казакстан, Тажикстан, Афганистан жана Кыргызстан катышкан. Жалпысынан 40 топ катышып, биздин Кыргызстандын атынан чыккан интеллигент командасы 2-нчи орунга ээ болушкан. Эмне үчүн биз балдарды робототехника үйрөтөбүз? Анткени бул жөн эле программирование эмес. Андан тышкары балдар ошо өзүнүн колу менен ар кандай электрикалык схемаларды жасап, негизи ушу машиналарды жасап, программа аркылуу иштетет. Негизи программирование бул аябай жакшы нерсе да. Анткени алгоритм деген маани бар. Алгоритмде же ооба, же жок. Негизи ушу мен өзүм айтам балдарга, ата-энелерге да айтам. Балдар ушу алгоритм боюнча ойлоп башташат да. Ушу жашоодо эмне аларга керек, эмне кереги жок, ошону чечет. Бул соревнование ушу робо сумо деген категорияга кирет. Ушул категориядан биз 2-нчи орунду алдык. Ал жерде ушундай ринг болот, бул болсо азыр биздики тренировочный, чоң ринг болот. 2 машина ушу автономно жазылыш керек, программа. Анан 2 машина ушу центрге турат рингтин. Негизи биздин машина эмне үчүн жеңди деп ойлойм, анткени бул конструкциясы өзгөчө болду да. Азыр бул жерде байкасаңар, ушундай биз өзүбүз атайын 3D принтер менен конструкциясын чийип, ушундай печатька жибергенбиз. Муну негизи ошо юбка деп айтты да. Машина жүргөндө берки машинаны көтөрүп түртүп салышы мүмкүн деп. Анан программасы күчтүү болду, ошо азыр болсо көрсөңөр бат эле түртүп коет рингден чыгарып. Бул кнопкада иштейт. Бул Атайын кийгизебиз, анан жууганда 5 секундтан кийин программа иштеп баштайт. Биздин өлкөдө да робот техника багыты өнүгүү жолунда келе жатканын көрүүгө болот. Алдыда өзүнчө федерация түзүүнү пландап жаткандарын айтышты. Мындай кадамдар биздин жаштардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жана эл аралык сынактарга катышууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айзада Нуразилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ, таң мана берүүсү.